Борон Коталчиштин мурункуда биз Улукбек Зулбукарович өзүбүз келгенсиз. Өзү келсин, бул маселе ошол өкмөткө тиешелүү деп туруп биз караган эмеспиз. Бул маселе боюнча өкмөттөн мен жооп берем деген бирөө жарым барбы? Айткыла, мына мен жооп берем, мен толук кандуу жооп берем деп бирөөңөр айткыла да андачы. Биз, например, бул жазы кечүү боюнча протокол тапшырма боюнча чакырып, ошол Боронов Коталчиевич өз жооп берсин деген талапты койгонбуз. Бүгүн эми күн тартибинде эки маселе каралды. Бири Токтогул райондогу жазы кечүү боюнча жана Токтогул КСин 62-жылы куруп баштаган. Ошондо суу астында калган ошол жердеги айылдардын баарын көчүргөн Токтогулда жазы кечүүнү. Ошонун 75-жылы ишке кирген. 98-жылы программа кабыл алынып, ошол компенсация боюнча программа түзүлгөн. Ошол жерге спецсчетко фонд түзүлүп, спецсчетко акча түшкөн. Электр станциядан ошол 70 миллиондон которулуп турган. Ошонун эффективдүү колдонушу, пайдаланышы боюнча бүгүн талкууладык. Бул эсептөө палатасынын инспекторлорунун ошибкалары, ошол жерде оркоюп чыгып турган нарушениялар бар экен, недостаткалар бар экен, ошолорду боюнча. Андан тышкары бул 70% которулгон акчанын 70% ирригация, мелиорацияга, айыл чарба жагына багытталган, калганы соцкульт объектилерге багытталган. Бул жерде болсо ал дагы өзүнүн целевой направлениясынан бузулуп кеткен дагы бөлөк направление кетип калган. Ошол эле зданиялар ГКМБнын, ГСИНдин, МВДнын, МЧСтин зданияларын оңдоп ремонтко кетип калган. Андан бөлөк тендерлерден да документи жок, разрешительный документтер жок, уруксат берген юридический документтери туура эмес тендерлер өткөн. Ушундай көп ошибкалар бар да. Анан элдин арасында да жанакы электр энергияны жайкы мезгилде канча бир киловатт кошуп берүү, кышкы мезгилинде анан жанакындай баланча тыйынга анан мындай деген бир көп мындай башаламан жерлери бар. Ошолорду өкмөткө тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө 13 киши иштеген ошо фонд дирекция бүгүнкү күндө керекпи же кереги жокпу, айлык албалар отуруш керекпи же ошол эле акимчилик өзүнүн эле жергиликтүү администрация ошол 70 миллионду бөлүштүрүп барып элге жеткирсе деп атабыз. Андан тышкары ошол электр энергияны башаламан кылбай, денежный акчалай компенсация кылсабы деп атабыз. Ушундай бир сунуштарды өкмөткө бердик. Эми бул Гартек баягы көз карандысыз бизде электр энергиянын тарифин алып бара турган организация. Гартекке тапшырма берип атабыз. Өкмөткө бердик, аткарыш боюнча анан жанакы жоопкерчилигин кароо, дирекциянын бүгүнкү кереги барбы же кандайча колдонгон, эмне үчүн ошондой ошибкаларды кетирген. Андан тышкары элдин мүдөөсүн аткарып, элдин мүдөлүү аткарыш керек. Ошон үчүн эл толук билиш керек эмнени алып атканын, эмне болгон компенсация алып атканын, каяка жумшалып атканын деп биз өкмөткө тапшырма бердик. Экинчи маселебиз болсо, биздики ушу жана Азия өнүктүрүү банкынан бөлүнүп берилген 2 миллион 400 миң доллар энергия компанияларынын активтерин эсептөө боюнча болгон. Ал болсо ошо 19 мартта бүткөн. Бирок ошо кайта бир келишпестик болуп кайтадан активдер переоценка болуп атат. Ошолор бүгүнкү күндө аткарылышы, кандай аткарылып атат, кандай оценка болуп атат. Бул жерде да аябай дегенде Грант Торнтон деген компания утуп алган экен. Ошол эсептеп активдерди эл аралык компания экен деп атат. Бирок биз эл аралык компания деп эле баарына ишенип алып эле берип салбастан, биздин өзүбүздүн активтерибиз, бул деген өзүбүздүн объектилер, распред компаниялар, жанакы бөлүштүрүү компаниялар, чоң Жалал-Абад, Север Электро, Ош Электро, жана башка Неска деген бар бизде электр станция бар, ГЭСтер бар. Анан ушунун баарын биз талкуулап, кайтадан тапшырма бердик. Тапшырмада айттык, силер багы бүгүнкү базар баасы, базар экономикасы менен базар баасына ылайыктап эсептегиле деп атабыз. Компаниялар кээ бир жерде непрофильный активдер, кээ бир жерде профильный активдер башаламан кылып салганда, ошолорду туура эсептеп, туура бергиле. Биз келечекте бул биздин өзүбүздүн стратегиялык объектилер болгондон кийин, биздин активдер, биздин кийинки керекте биздин бир жага чыга турган, биздин активтерибиз менен кредит ала турган чоң биз ошо энергия сектору болгондон кийин ошолорду баасын же ылдый кылбай, жөөдө кылбай, бүгүнкү күндөгү баа менен биз эсептеп берүүсүн талап кылып атабыз. Жана ошонун аткарылышын контролдоо өкмөткө биз тапшырма берип, ФУГИге тапшырма берип атабыз.